Assalamu алейкум, урматтуу тез кабардын көрүүчүлөрү, жалпы кыргызстандыктар, айрыкча багбандар, көңүл буруңуздар. Бүгүн биз сиздерге бул чыгарылышыбызда Ош шаарынын чыгыш тарабында жайгашкан ушул 1 гектар 20 сотук үлүш багынын тез арада сатыла тургандыгын маалымдайбыз. Бул жерде 250 түптөн ашык, 280 түпкө жакын ушул 14 жылдык кокон гилас багы шашылыш сатылат да. Эгерде кимдир бирөө бак кыламын деп жер издеп жаткан болсо, анда 14 жылдык мээнетиңиздерди азыртадан эле ушул бакты алып, эртерээк баштасаңыздар болот, достор. Азыр багбанчылык жакшы өнүктү. Чет мамлекеттерге кетип атат. Айтор сезондо жок эле дегенде, мөмө болбоду дегенде 1 миллиондон ашык кирешеңиздер бар, таза киреше. Кудайым берип, Кудайдан болуп калып, бул жакшы мөмө бере турган болсо, элестетиңиздер, теримчилерди алып келип, КамАЗдан төккөндөй эле төгүп, бул жерде ишчилерди, кызматкерлерди иштетип, миллиондогон кирешелерди, 2-3 миллион, тактап айтканда, шу бир сезондо бир квартира ала турган кирешеге чыксаңыздар болот. Бактик, бак сени багат дейт. Эми тугандар, сатыла турган баасына келе турган болсок, $35.000 бир аз кеми бар. Бул айтылыш баасы. Кеми сөзсүз болот. Андыктан чамдаңыздар. Кимдир бирөө кызыгып жаткандар болсо, сонун жерде жайгашыптыр. Наркы тарабынан дагы чоң каналдан суу келет. Берки бетинен дагы мына ушундай чоң агын суу келет экен. Кайсыл жерде жайгашкан, кантип барабыз дей турган болсоңуздар, биринчи сиздерге даректерин көрсөтөлү дагы, андан кийин бактын ичине кирип кетели. Кандай дейсиздер? Учурда биз жанагы Ош шаарынын чыгыш тарабындагы Фуркат айылынан, тактап айтканда Т бурулушуну жакшы билесиздер. Азыр жаңы жол ачылып плюс болуп калды. Ошонун түз бери келсеңиздер, жанагы Кытайдан келген жүктөр, фуралар токтоп турган жайды көрөсүздөр. Андан дагы бир 700 метрдей өтсөңүздөр, Нариман тарапка, тактап айтканда Маданият айылы тарапка бурулган чукул поворот бар. Ошол повороттон, көпүрөдөн астынан ушул суу агып өтөт, канал. Сиздер ошондон оң тарапка киресиздер, ылдыйкы жол менен түз ушу каналды бойлоп келе бересиз, болжол менен бир 500 метр жүргөнүңүздөрдөн кийин оң тарапка бурулган дал ушул көпүрөнү көрөсүздөр. Анан көпүрөдөн өтүп эле мына дарбазаны ачып, урган бойдон кирип бара бересиздер да. Даяр, ушу көпүрөдөн өтүп эле багытыңыздарды эч жака бурбай кирип бара бересиздер. Мына машаллах дейли, достор. Кайсы бир бактылуу инсанга насип кылган болсун. Эми чындыгында багатта чөбүнү чөптөй оруп аласыздар, отунун отундай кыласыздар. Албетте бул эми бакты ар 3 жыл сайын мындай бутап туруш керек да, обрезка кылып туруш керек. Ошол эми обрезкадан чыккан бүт отундар буйруса сиздерге пайда, сатсаңыз да пайда, башка кылсаңыз да пайда. Мал жандыктарыңыздар болсо, камап коесуздар, жыргап чөбүнү чөптөй жейт. Сонунда жакшы. Мына 14 жылдык кокон гиласы. Арасында мынандай кургагандары бар, эми жашыргандан не пайда? Келип бары көрөсүздөр да. 290 түп экен. Арасында ушундай кичине оору тийип кургап калгандары дагы бар. Көп эмес, бирок көп эмес. Ачык айтканда, калгандары мына ушундай бир жакшына жашарып, көгөрүп турган кокон гиластары. Мына суу азыр кирип турат экен, сугарылып турат. Буйруса сиздерге насип кылган болсун. Ошондо түндүк тараптан түштүк тарапка катарын эсептесек, 20-21 катар болду. Бул жагынан эсептегенде, жок эле дегенде 18 же 20 катар бул жагына. Күн батыш тараптан, күн чыгышты карай эсептегенибизде ошо 20 катарга чукулдап калды. Эми бул 1 гектар 20 сотук үлүш багынын четинде теректери дагы бар, талдары дагы бар, тыттары дагы бар. Кыскасын айтканда, аны дагы пайдалансаңыздар болот. Азыр суу кирип турат экен. Биз анда тетиги баш тарабына өтөлү. Бул жагынан дагы бир катар тартып көрсөтөлү. Жүрүңүздөр. Мынакей жердин баш тарабына дагы келип калдык. Обрезкасы сонун болуп тур, мына шар формасында. Жанагындай бийик болуп кеткен эмес. Жакшы караптыр негизичи, обрезкасын өз убагында кылып, жерден туруп деле тере бересиң. Бир аз жанагындай эшек деп коет го, жалпак тил менен айтканда.
стол стулду тизип алып деле тере берет экенсиздер да буюрса. Жакшы, мына негизи даракта оору жок экен. Жанагындай кабыктары сыйрылып, күнгө күйүп, сыйрылып кеткен жерлери жок. Жаныбарлар келип кажып койгон жери жок экен. Бүт бардыгы сонун. Суу кирип атат мына. Көрдүңүздөрбү? Суу кирген жерин дагы сиздерге тартып көрсөтөлү. Ошол суу кеңири, баягы тартыш болбойт. Бул жерде эми арык менен келет. Бирок наркы тараптан чоң канал өтөт. Ошол каналдан бөлүнүп чыккан арыктан суу кеңири жетет агайын туугандар. Караңыздар. Мына ушундай жаш теректери бар. Стройкаңыздарга эч болбогондо түркүк стойка болуп жара берет. Мына талдар бар. Талдарын кессеңиз отун болот мына. Жакшы мынакей туугандар. Документтери так. Баягы 99 жылга берилген да бул үлүш багычы. 99 жылдын эми канчасы кетти? Бир 60, 63, 65 жыл пайдаланасыздар да дагынчы. Канча калды азыр эми эсептеп көрүш керек экен. 90 канчанчы жылы берилди эле үлүш? Кыскасын айтканда, бир азыркы төрөлгөн бала 70ке чыкканга чейин пайдалансаңыздар болот да, мындайча айтканда. Азыр эми үй бүлөлүүлөр ала турган болсо, небере чеберелери бул үлүш бакты кеңири пайдаланылат. Жыл сайын миллиондогон кирешелерди алып келген бул бак сиздерге насип кылган болсун. Мен анда бул чыгарылышты жыйынтыктадым. Чек аралары такталган. Кошуналар менен айланасы бүт ушул чек арасы зым сеткалары менен, темир стойкалары менен, угольниктер менен тосулуптур. Буюрса сиздерге насип эле кылып калган болсун, $35.000 бир аз кеми бар. Оштон анан Бишкектен бир бөлмөлүү батирге алмаштыруу жолдору дагы каралган. Эми сиздерде батир болсо, ушу багбанчылыкка кызыгып аткан болсоңуз, анда алмаштыруу жолдоруну өзүңүздөр ээси менен өзүңүздөр сүйлөшүп аласыздар. Акырын ийип отуруп түз кеңешип дегендей. Ошол баягы жумуштан чарчап, эс алганча бак карайм дегендер сиздерге эле буйрусунчу. Караңыздар, сонун. Мага эле жагып турат өзү негизичи. Мен да дыйкандын баласымын, багбандын баласымын. Баары бир өзүңө тарта берет. Акча болгондо өзүм алып коет элем. Кап. Тонна аласыздар да, гилас жакшы эле пул болуп атат. Анан Казакстанга, Россияга кетип атат, мына Тажикстандарга чыгып атат. Айтор фуралап сатыңыздар. Берекесин берсин. Эң негизгиси түшүмү мол болсун. Ушул экран артында карап турган инсандар баардыгыбызга ушундай жерлер, үйлөр, бактар, батирлер насип кылган болсун. Амин.